бийликтин алсыздыгы эмне себептен болуп атат? Ошону бийлик бизге түшүндүрүп бербей атат да, элдин нааразычылыгы көчөгө чыгып кетиши мүмкүн да. Сиз пара алып, же сизге пара сунуштаган адам болдубу? Пара алган учур болгон эмес. Анан мен өзүм пара берген учурлар болгон. Аткаруу бийлик ажыдарга айланып кетпеш керек. Аткаруу бийликти тизгиндей турган парламент болуш керек. Эмне себептен жогорку кеңешке депутаттыкка аттандыңыз? Анан Атамекен партиясын кантип тандап алдыңыз? Элдин мүддөсүн жакындан билген, элдин арасынан суурулуп чыккан мага окшогон адамдар барыш керек да. Мен парламентти эл тарапка буруп берем. Депутаттын жаңы форматын көрсөткөнгө аракет кылам. Сиз ушул турак жай маселесинде эксперт катары ишмердүүлүк жүргүзөсүз. Турак жай маселесин негизи кантип чечебиз? Бизде мына Имаком компаниясы мыйзамсыз курулуш салган. Ага эч ким уруксат берген эмес. Мен мыйзамсыз курдум, бирок мен көрмөксөнгө салып койгула деген иретинде мына жердеги стадионду ремонт кылган полностью. Бул деген взятка болуп эсептелет. Бирок башка түрүндө. Азыр ошол Имаком компаниянын учредителери бирөөсү жергиликтүү кеңеште депутат болуп отурат, бирөөсү жогорку кеңешке аттанып аткан кирбези. Бирок ошол ишмердүүлүгүңүздө сизди эң бир ызаланткан учур болгонбу? Мен ызаланткан нерсе ошо атам эрте өтүп кеткен. Мен 12 жашымда. Атам өтүп кеткенде 36 жашта болчу. Мен ишмердүүлүгүмө абдан ыраазы болсо керек эле. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эле мен сиздер менен Адыл Акжолмун. Кыргызстанда жогорку кеңештин шайлоосунун үгүт өнөктүгүнүн бүтүшүнө саналуу гана күндөр калды. Учурда саясий партиялар жана ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округуна катышып жаткан кандидаттар элдер менен болгон жолугушууларын улантып, учурда кызуу атаандаштык менен өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп жаткан учуру. Эсиңиздерге сала кетсек, биз ар чыгарылышта саясий партиялардын программаларын жана ошондой эле кандидаттар менен баарлашуу уюштуруп, сиздерге программасын, ал адамдын жеке эл үчүн аткара турган иштерин сиздерге тааныштырып жатабыз. Бүгүн да улантабыз. Бүгүн бизде конокто Гүлгакы Мамасалиева. Ал Атамекен саясий партиясынан жогорку кеңешке депутаттыкка аттанды. Саламатсызбы? Сунушубузду четке какпай маалымат берип жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мына күн бою элдер менен жолугушуп, жаңы эле элдер менен болгон жолугушууңуз жыйынтыкталды. Ушул жерден айта кетсеңиз, учурда Кыргызстандын аймактарында көпчүлүк аймактарда элдер менен болгон жолугушууну улантып жатасыз. Элдер менен болгон жолугушуу кандай болуп атат? Эл кандай кабыл алып жатат? Рахмат. Азыр административдик ресурс иштелбеген үчүн элдердин маанайы жакшы. Биз менен жолугушканга макулдук берип эле, кеңири эле чыгып атышат. Мурункуга караганда эл ачык, айкын жолугушууларга мындай коркуу сезими жок. Бизге окшогон кандидаттарга жеңил болду деп айтсак болот. Бир эле нерсе ошол баннерлердин кымбатчылыгы, анан эфирлердин кымбатчылыгы бизге окшогон жөнөкөй карапайым адамдарга, айрыкча аял кишилерге кыйынчыраак болуп атат. Мисалга, бир баннердин арендасы 60 000 сом. Дагы ошол 60 000 сомдон 150 000 сомго чейин барат экен, орто эсеп менен. Анан эми 60 000 сом сенин 3 айлык маянаң болсо, ал баннерди ижарага ала албайсың да. Ошол себептен дагы мен баннер илгеним жок. Өзүм сүрөтүм илгенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен Ош шаарында көп жылдан бери иштеп жүргөн үчүн менин жашоочулар көчөдө туруп сүйлөсөм таанып атышат. Соц тармактардан айтканга аракет кылып атам. Анан ошол өзүбүздүн коомчулук, компактный коомчулук менен иш алып барган жарандарга барып, өзүмү дагы эстетип атам. Ошол эле ыкмалар. Сиз активдүү жаран катары көп эле маселелердин чечилүүсүн камсыздап, элге жардам берип келе жатасыз. Эмне себептен жогорку кеңешке депутаттыкка аттандыңыз? Анан Атамекен партиясын кантип тандап алдыңыз? Эмне себептен? Депутаттыкка элдин арасында жүргөн, элдин мүддөсүн жакындан билген, элдин арасынан суурулуп чыккан мага окшогон адамдар барыш керек да.
мен парламентті ел тарапқа буруп берем. Мен өзім эле ошол элдердин мүдөөсүн аткарып жакшы иштебестен, мен менен кошо кесиптеш болгон 80 болобу, 90 болобу ошо депутаттардын баарына үлгү болуп, депутаттын жаңы форматын көрсөткөнгө аракет кылам. Атамекен партиясына мындан алдын мен жанагы конституция жазып баштабадык беле, 2010 жылы конституция жазып баштаганда бизге жумушчу топ ошол конституциянын ичиндеги адам укугуна байланышкан беренени толугу менен бизге бергенде, өзүңөр укук коргоочулар каалагандай кылып жазып алгыла, анан кийин ошол конституцияга киргизип беребиз деп. Биз сунуштаган нормалар 90% кабыл алынды да. Ошону менен бирге ошол конституцияга берген Венециялык комиссиянын баасы жогору болду. Конституцияны талкуулап атканда, жазып баштаганда бизге ошол жумушчу топ тараптан басмырлоо болбогон, буйртма болбогон. Ошол себептен мен Жеке Өмүрбек Чиркешевичти, Текебаев Өмүрбек Чиркешевич ошол конституциянын тобун башкарган үчүн сый урмат пайда болду. Анан кийин эле ошол Атамекен партиясы менен жергиликтүү кеңешке 2 жолу катышкам. 2 жолу тең жергиликтүү кеңешке катышып, депутат болуп өтпөй калгам Ош шаардык кеңешке. Азыр эми биз былтыры жогорку кеңешке реформа партиясы менен аттанганбыз. Анан реформа партиясынын өзүнүн платформасы Атамекендин платформасына окшош болгон үчүн биз быйыл биригип Атамекен тизмесинин катары менен кетатам. Мына Кыргызстан аймагында көпчүлүк саясатчылар дейбизби, же болбосо жөнөкөй адамдар арасында бийликке ошол президенттин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө мындай терс сын пикирлерин айткан адамдар аз. Сиздин ой пикириңизче, азыр президенттин жүргүзүп жаткан саясатына сиздин көз карашыңыз кандай? Ак үйдүн саясатына, президенттин командасына мен терс баа берет элем. Эмнеге дегенде, экономика жаатында көп кыйынчылыктар бар. Азыр бензин кымбаттап, базарда продуктылардын кымбаттаганын көрүп атабыз. Деги эле мына сабиздин баасы түшкөн жок бизде. Эт күндөн күнгө кымбаттап атат. Мен аял киши болгон үчүн үйдө тамак жасаганда ошону абдан жакшы сезип турам да. Продуктылар кымбаттаганы биз аял кишиге аябай каттуу сезилет. Анан бир жака барып жылып продукт алып келейин десең, бензиндин кымбаттаганынан таксилер жол кире кымбаттайт. Бул баары бири-бири менен айкалышкан да. Эми азыр бүгүн кече мага мен уртактарым чалып айтып атат. Светти үнөмдөп 16 амперлүү счетчиктерди коюп атышыптыр. Үйгө уруксатсыз кирип, кондиционерлерди, анан печкаларды пломба коюп атыптыр печкаларга. Эми эгерде ушул көрүнүш башка мамлекетте болсо, анда бизге өөн учурап, соц тармактарда жазып, ай карагыла, мынау жакын бизге болгон мамлекетте ушундай болуп атыптыр, атамыз аманга келип атышыптыр булар. Бул кандай деген көргүлүк деп сөмөй менен көрсөтөт элек да. Азыр ал нерсени элдер жөн эле нааразы катары эле жазып коюп атышат. Ушундай мындай терс өөн учураган бир фактор катары алып чыгышпай атат да. Ошого мен абдан таң калам. Мен ойлойм, ошол бийлик эркин сөздү бууп баштагандан улам, элдер эркин сүйлөсө, кечирим суратканынан улам, коомдук уюмдар тарапка, же болбосо ошол соц тармакта жазган блогерлер тарапка чабуулдар башталып, аларды кармап кетип, камоо учурлары көбөйүп аткан маалда
мен ал саясатты жакшы деп айта албаймын. Ошол себептен мен ойлойм, парламент күчтөнүш керек. Аткаруу бийлик ажыдарга айланып кетпеш керек. Аткаруу бийликти тизгиндей турган парламент болуш керек. Азыркы тапта максималдуу түрдө парламентке көбүрөөк оппозициядан адамдар келсе, депутаттар келсе оппозициядан, ошол адилеттүүлүктү коргой турган, чындыкты сүйлөй турган, адамдардын кызыкчылыгын, укугун коргой турган депутаттар келсе, тең салмактуулук сакталат деп ойлойм. Бийликтин алсыздыгы эмне себептен болуп атат? Ошону бийлик бизге түшүндүрүп бербей атат да. Же болбосо Жогорку Кеңештин депутаттары биз мындай аракет кылдык, биз мындай мыйзам кабыл алдык, аларды мынтип иштетип атабыз, мынтип алардан сурап атабыз деген дагы отчет болбой атат го. Элдин нааразычылыгы көчөгө чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен элдин нааразычылыгы көчөгө чыкпаш үчүн, толкундоолор болбош үчүн биз ошол талкууну парламентте оппозиция менен ошол бийликтин ортосунда талкуулап, туура жолду тандаган системаны түзүшүбүз керек. Мына жергиликтүү бийликти өнүктүрүүдө бир канча долбоорлорду айтып, сунуштап, анын ийгиликтүү жүрүшүнө да өзүңүздүн көптөгөн салымдарыңыз бар. Ушул тема боюнча көптөгөн ойлорду айтып жүрөсүз. Деги эле айта кетсеңиз, ушу жергиликтүү бийликти өнүктүрүүдө кандай кадамдарга барыш керек? Кантип өнүктүрөбүз? Кыргызстанды өнүктүрүүнүн эң бир негизги жолу бул регионду өнүктүрүш керек. Бизде жарандарыбыздын кыйын турмушу айылдарда. Биз жарандарыбызды айылдарга агып келип жашоону токтотуш үчүн биз ошол айылдарда ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек. Мындайча айтканда, коммуникацияны жакшы коюп берип, интернетти жакшы иштетип, машина каттамдарын, автобустарды жакшы коюп берип, билим берүү жана саламаттыкты сактоонун кызматтарын жакшыртып беришибиз керек. Скорый 2-3 мүнөттө келе турган акыбалга алып келишибиз керек. Биз айыл өкмөттөрдү күчтөндүрүшүбүз керек. Мен айыл өкмөттөргө дотация берүүдөн каршымын. Биз дотация бере берип, айыл өкмөттөрдү жаман үйрөттүк. Алар эрке баладай бизге баары бир иштесек де иштебесек дагы ошол борбордук бюджеттен акча бөлүштүрүлүп бере берет экен деп жанагы түздүлчү гранттарды ала беребиз да. Ала беришет көп айыл өкмөттөр. Ошо айыл өкмөттөрдү күчтөнтүш үчүн биз ошо жерге жанагы жеке государственный частный партнерство деп атпайбызбы? Мамлекеттик жеке кызматташуу механизм менен кластер кылып ошо жерге бир культураны өстүрө турган кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн, эгерде бизде азыр немеге кирбедикпи, таможенный союзга кирдик го, бирок таможенный союзга киргенден баштап биз текстиль менен эле азыр бизде текстильщиктер эле азыр тигүүчү жаат өнүгүп атат, а бирок продукциябыз башка мамлекеттерге кеңири тарабай атат. Неге дегенде, продукциябыздын сапаты начар биринчиден, экинчиден продукциябыздын көлөмү аз. Эгерде мисалы үчүн ошо Белоруссия бизге сүт заказ кыла турган болсо, анда бир өлчөмдөгү тоннадагы сүттү ар бир айда тынбай камсыз кылып турушубуз керек экен да. Бирок ошол Белоруссия талап кылган сүттү биз чыгара албайт экенбиз. Ошол себептен биз ошол айыл өкмөттөрдү кластер кылып, бир айыл өкмөткө сүт чыгара турган кылып, бир айыл өкмөткө помидор өстүрө турган кылып, бир айыл өкмөткө жүгөрү өстүрө турган кылып, мындайча бир айыл чарба продукциясын өстүрө турган кластер, чоң площадьтарды бириктиришибиз керек да. Мисалы үчүн, азыр биздин айыл чарба менен алек болгон жарандарыбыз каалаган культураны өстүрүп атпайбы? А бирок ошол культураны шыр эле мамлекет сатып алат десең, анда ал деле кызыктар болот болуш керек. Неге дегенде, кээ бирки культураларды түрктөр келип, ар үйгө кирип, өзүлөрү топ алып кетип атпайбы? Бир алма болобу, башка нерсеничи. Эртерээк заказ кылып коюпчу,
Азыр даже ошол түрктөр эртерээк келип заказ кылып коет экен. Ушуну эксеңер, мен ушунча баада алам деп. Эмне үчүн ошондой жол менен мамлекет иштебеш керек? Түрктөрдүн бизнесмендери эле эмес, ошо мамлекет ошондой подход менен иштесе болот да, фермерлер менен договор түзүп, силер быйыл ушунча неме бизге заказ түшүп атат, ушунча культураны ушунча көлөмдө өстүрүп берсеңер, ушунча тоннада биз шыр сатып алабыз деген. Мына Кыргызстан аймагында турак жай маселесин мамлекет эмес, жеке ишкерлер турак жай маселесин салган учурлар абдан көп кездешип жатат. Ошол эле учурда турак жайга муктаждык дагы көп. Мына Ош шаарынын эле статистикасына таянсак, 21 миңден ашык адам ошол турак жай маселесин ошо кезек күткөн адамдар көп экен да. Сиз ушул турак жай маселесинде эксперт катары ишмердүүлүк жүргүзөсүз. Турак жай маселесин негизи кантип чечебиз? Жакшы суроо. Бизде турак жай маселеси жарандардын өзүнүн колуна берип койгон үчүн бийлик ал кызматты аткарбайбыз дегендей кылып, мына бизде турак жай мыйзамында жеке менчикке өтүп кеткен үчүн турак жайлардын баары жеке менчикке өтүп кетип, аны жарандардын өзүнө коюп койгон үчүн бизде мамлекет ошону укук катары кабыл албайт да, көрбөйт укук катары. Сен үйүң барбы, үйүң жокпу, ал боюнча мамлекет камкордук албайт. Бирок мен ойлойм, бул туура эмес нерсе. Эмнеге дегенде, биринчиден жарандарыбыздын баары үйлүү болуш керек. Кошуна мамлекетте, Өзбекстанда, Мирзоев мындай деп атат. 1 квадратный турак жайды, жаңы курулган турак жайды $350 ашырбайсыңар деп. 4 миллион сомдон ашырбайсыңар деген талап коюп атат. Эгерде ошондой немеге макул болсоңор, анда биз силерге жер беребиз, курасыңар деп атат. 1 жылда 50 миң батир менен камсыз кыласыңар. Былтыры 50 миң батир менен камсыз кыласыңар, анын 25 миң батири 50% квартиралар аярылуу топтогу жарандарга, бүлбүлөлөргө берилсин деп айтып атат. Быйыл мисалы үчүн 100 миң батирге ставка коюшту. 100 миң батирге. Бизде Кыргызстандын ичинде турак жайды бизнес куруп аткан үчүн алардын баасын мамлекет теске албайбыз деп атат. А бирок андай эмес да. Уруксатты бийлик берип атат да. Жергиликтүү бийлик берип атат. Жогорудагы бийлик берип атат. Бирок ошол уруксатты бергенде элдин таламына карата бурбай, куручуларды өзүнүн чөнтөгүнө карата бурбатпайбы. Же болбосо уруксат берип атканда, мейли, мен сага уруксат берем. Мыйзамсыз курасыңбы, кантип курасың? Ал бизди неметпейт. Кыжаат кылбайт. Сен ушул шаардагы инфраструктураны же болбосо бир нерсени оңдоп кой деп ага өзүнүн функциясын жүктөп коюп атат да. Мисалы үчүн бизде мына Имаком компаниясы мыйзамсыз курулуш салган. Сулайман тоонун жанында буферный зонада мыйзамсыз курулуш салган. Ага эч ким уруксат берген эмес. А бирок ошол мен мыйзамсыз курдум, бирок мени көрмөксөңгө салып койгула деген иретинде мына жердеги стадионду ремонт кылган полностью өзүнүн чөнтөгүнөн. Анан дагы башка ошол Түрксөй келгенде ошолордун мааракесин өткөзүп берген. Бул деген взятка болуп эсептелет. Бирок башка түрүндө. Деги эле ошо ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык келбеген ошол Имаком курулуш компаниясы Ош шаарынын так эле ортосуна көп кабаттуу үйлөрдү курду. Ошол маселени башынан баштап мыйзамсыз экендигин көп учурда айтып жүргөн сөз. Эмнегедир акыркы учурда ошол нерсенин аягы чыкпай калды да. Деги эле ошол үй мыйзамдуу курулганбы, анан эмнеге акыркы учурда үнүңүз чыкпай калды ошол маселе боюнча? Баштапкы демилгени өзүңүз көтөргөнсүз. Биз сотко ишти ашырып бердик. Сотко ишти ашырып берсек, өз билемдиги менен жоопко тартуу азыр штраф болуп калыптыр. Мурун кылмыш иши козголот эле. Азыр кылмыш иши козголбойт экен. Штраф төлөп коет экен дагы кутулуп кетет экен. Штраф канча экен? Штрафы ошол 300 миңден ошол 900-800 миңге чейин барат экен да.
Анын ооба. Ооба. Ошол бизди акыркы кылмыш кодексине ошол өзгөрүүлөр киргизип атканда буну депутаттар өздөрү киргизген. А бизде курулуш компаниялардын ээси ким? Бул депутаттар. Өзлөрүнө ыңгайлуу кылып мыйзамды кабыл алып беришкен. Ошол себептен дагы биздин тишибиз өтпөйт. Сотто утулабыз. Азыр ошол Имаком компаниянын учредительдери бирөөсү жергиликтүү кеңеште депутат болуп отурат, бирөөсү жогорку кеңешке аттанып аткан кербези. Мындай күлкүмүштүү ситуацияда сен өзүң мыйзам бузуп атсаң, анан мыйзам чыгаруучу органга талапкер болуп аткан жагдайлар бир эле ошол Имакомдогу ситуация эмес, ошол Имакомдун учредительдери эмес, эми башка компанияларда да бар да ал нерсечи. Бирок ошол мыйзамсыз дегендеги аныкталганбы? Мыйзамсыз деген аныкталган, эмнеге дегенде уруксат кагаздары жок. Бирок азыр турулап алыштыбы? Жок. Ишке кирдиби ага? Жок. Иштеп атат. Жок. Эмне себептен көтөрүлбөй атат ушул маселе? Ошол эмне себептен көтөрүлбөй атат? Аны биз өзүбүз интербелем эле көтөрүлүп жүргөн. Биз принципиалдыкту кармап биз көтөрүп жүргөнбүз. Анан кийин майда Баткенде когалаң болуп, биз Баткен менен алек болуп азыр үйлөрдү салып аткан үчүн биз бул жакты кичине колубуз тийбей атат да эми бул проблеманы көтөргөн үчүн. Бирок аны кайтып келип көтөрө бериш керек ал проблеманы. Деги эле ушундай алгандай чуулгандуу окуяларга көп аралашып жүрөсүз. Сиз пара алып, же сизге пара сунуштаган адам болдубу? Пара сунуштаган учурлар болгон. Мага ошол строительный компанияда иштеген балдар чалып сүйлөшөлү деп сунуштаган, бирок мен сүйлөшүүлөргө барган эмесмин. Анан мен өзүм пара берген учурлар болгон. Мисалы үчүн документти тезирээк бүтүрүш үчүн ошол 10-15 жылдарда жанагы бизде цифровизация жок болуп, анан очередтер аябай көп, ошондой ортомчулар болот эле го, документтерди тезирээк бүтүрүп бере турган. Ошол ортомчу адамдардын кызматы менен ошол ортомчу адамдардын кызматы үчүн акча төлөгөн учурлар болгон да. Эми ал туура эмес нерсе. Бирок мага ошол бир случай болгон, ошол Имаком случайда. Ошо Имакомдо иштеген балдар келип сүйлөшөлү деп, бирок кандай шартта сүйлөшөлү деп мага байма-бай чалып аткан жөнүндө билбейм. Фирмадан башка дагы ортомчу ошол башка бийликте иштеп аткан адамдар дагы жолугушуулар сунуштаган. Бирок мен принципиалдыкка туруп жолугушууга барганым жок да. Жолугушууга баруу өзү мага туура көрүнгөн жок да. Ошон үчүн мен алар менен сүйлөшүүгө келе албаган үчүн анан мага каршы немелер башталды. Мага каршы соц тармактарда компания жарыя болуп, кайтып ошол үйдө жашай турган, үйдүн бүтүрүлүшүн күтүп аткан адамдарды бизге карата үгүттөп, ошолор келип менин ишканама келип скандал уюштуруп, чыр уюштуруп, сен турак жай маселеси менен иш алып барасың, а бирок бизди турак жайсыз калтырып атасың го деген бир эне менен ошол себеп менен келип офисте талкуулаган учурлар болгон да. Ошодон улам дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү кичине мындай тартып отурабыз да. Демек пара алган эмессиз? Жок, пара алган эмес. Пара алган учур болгон эмес. Абдан жакшы. Сиз эл арасында, карапайым эл арасында ошолордун талабын талашып, укугун талашып, көп учурда ушул нерселерге аралашып жүрөсүз. Бирок ошол ишмердүүлүгүңүздө сизди эң бир ызаланткан учур болгонбу? Мен өзү жеке турмушумда эки ызаланткан нерсе бар да. Бул ишмердүүлүк жаатында, анан кийин өзүм жеке турмушумда. Ишмердүүлүк жаатта ызаланткан нерсе бул бийликке барып жарандардын укугун коргогондо бийлик ошо жарандарды менин жарандарым деп кабыл алат да. Мисалы үчүн мэрияга барсаң, Гүлгакайым өзүңүздүн аялдарыңызды алып кетиң дейт. Баткенге барсаң, Гүлгакайым өзүңүздүн жабыркагандарыңыздын оозун жаап коюң дейт. Ошол маалда ушунчалык нааразы болосуң да, ал менин адамдарым эмес да.
Ал менин жарандарым эмес да. Кыйналгандардын баары меники экен да. Ал кыйналгандардын проблемасы башын урутпаш керек, бийликте отурган адамдынчы. Ошол себептен мен эң ыңзалаткан нерсе бул бийлик жабыркаган адамдарды өзүнүн адамдары катары көргүсү келбейт. Башты урутпаса, келбесе, аларга түйшүк түзбөсө. Биз бирок аларды деген бийликке эмне үчүн алып келдик? Ошондой жабыркаган адамдардын укугун коргоп, турмушун жакшы кылып, бакубат кылып, ошол жабыркаган адамдардын жашоо шартын оңош үчүн алып келдик го. А бирок ошолорду көргүсү келбегени аябай мени ызалантат да. Анан эми мен жеке турмушумда мен кичинемде үйдө чоңойгон үчүн, эркин чоңойгонмун. Менин атам адилеттүү адам эле, анан сын пикирди аябай жакшы көрөт эле. Атам ветврач эле. Анан мени чоң атам мага ыр үйрөтүп койгон болчу да. Доктор ака кандайсыз, семиз койду тандайсыз, акт жазып берем деп, койчуманды алдайсыз депчи. Ал малда ошол ветврачтардын арасында да коррупция болсо керек да. Анан ошол коррупциялык ырды ырдасам, атам чычалабай кайтып мени мактачы да. Мен өзүмүн максатым ошол адилеттүүлүктү орнотуу үчүн мындай ыплас иштерди жарыя кылып, көрсөтүү жакшы көрүнгөн да, кичинемдечи. Эми ал сен ырдасаң, конфет берип, анан кийин кол чабышса, ушул нерсе жакшы турбайбы деп ошол нерсени жакшы көргөн болчумун да. А бирок чоңоюп келгенден улам, турмушка тартылгандан улам мен башка нерсени көрдүм да. Чындыктын башка капталын көрдүк да. Сен чындыкты чыркырап айткан көбүнө жакпайт да. Көбүнө жакпайт, андан кийин дагы сени артыңан куугунтуктап, анан кол салуу учурлар да болот да. Мен өзүм ишмердүүлүгүмө көбүнчө эле апам кубаттайт. Анан мен ызаланткан нерсе ошо атам эрте өтүп кеткен. Мен 12 жашымда. Атам өтүп кеткенде 36 жашта болчу. Мен ишмердүүлүгүмө абдан ыраазы болсо керек эле. Ыраазы болуп, анан мага жардамчы болсо керек эле деп ойлойм да. Жардамчы болуп, күч-кубат кошот беле деген ойдомун да. Ошол мен ызаланткан нерсе ошо атам эрте жоготуп, менин идейный вдохновителем деп коет орусча. Эгер 15 адам деңиздин ортосунда кайык менен калып кала турган болсо, анын 10 адамына кайыкка чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Кайык келип 10 эле адамды алып кетем деди. Бирок пара берип, ошол кайыкка чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Экинчи вариант, кийинки кайыкты күтүп, тобокелге салып күтүп туруш керек. Ал келбей калышы да мүмкүн. Бирок сиз ушунун кайсыл вариантын тандайт элеңиз? Мен ойлойм, биринчилерден ошол эгерде 15 адам ошо кайыкта болсо, куткарууга мүмкүнчүлүк 10 адамга эле болсо, анда мен ошол кайыкта ошол акыбалда жайгашкан 15 адамдын арасынан оорулууларды, боюнда бар адамдарды, аялдарды жана башкаларды биринчиден сунуштамакмын. Ачык айкын тандоо механизмин сүйлөшүп алып туруп, анан кийин тандоо механизминен өткөн адамдар ал кайыкка түшүш керек, анан тандоодон өтпөй калган адамдар калып калыш керек да. Бирок эми мен ойлойм, ар бир адамдын укугу тең да. Ар бир адам ошол кайыкка түшүүгө акысы бар, укугу бар. Бирок мындай караса, адамдардын баары тең. Адамдардын баары мен сатып албайт элем. Мен чындап сатып албайт элем. Мен жана экинчи шартты укпай калыпмын да. Экинчи шарты ошол кийинки келе турган кайык. Эгерде мен ошол ачык оюнда өтпөй калып, анан сатып ала албай да калсам, анда ошол экинчи кайыкты күтөт окшойм. Чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп, атайын бизге маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Элдер менен болгон жолугушууңуз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Биз мындан кийинки чыгарылышта дагы саясий партиялар жана ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округдарынан катышып жаткан кандидаттар менен баарлашууну улантабыз. Адыл ак жол YouTube каналы менен бир болуңуз. Соңку маалыматтар биз менен.